Şu dallat kılıp atkan çoğ atanın emgegin yerge kaldırбай har bir 40 yıl жардам берсе, мен bunu atkарılam. Kuday bilse. Men жашоомду жаман деп айтсам, мен калтыш болуп калам. 95 жаштагы Ати Гурманбетов 75 жашында колуна калем алган. Атамекендик согуштан экинчи топтогу майып болуп кайтып келип, учурда жазуучулар союзунун мүчөсү, акын. Китеп чыгарып окурмандарынын жан дүйнөсүн байыткандан тышкары муктаж адамдарга 1 миллион 200 миң сом жардам көрсөткөн. Мындай аракеттеринин артында мамлекеттик деңгээлде сыйга татып, бүткүл өлкө аны ата деп атап келишет. Урманбетов өзү болсо бул менин эң чоң бактым деп эсептейт. Мен карасам да, кыйналсам дагы, мен силерге үлүү катар көп иш жасап беришим керек, кызым. Мен оюм ошол. Аманчылык болсо, ошо кандай иштейм, кандай аткарам, аны ошондо көрөсүңөр. 96-га чыктым, көзүм көрбөй калды, бутум баспай калды деп мен жатып албайм. Кудай таала мага улуу жаш бергенден кийин мен чыйыр алып, мен бекем болушум керек. Ар бир жасаган ишим, басып турганым, сүйлөгөнүм силер күлгү болуш керек. Согуш ардагерлеринин арасы күн сайын сүйлүп баратат. 2020-жылы улуу жеңиштин 75 жылдыгы белгиленет. Каарманыбыз ушул улуу майрамдын жогорку деңгээлде өтүшүнө салым кошуп, 2 миллион сом каражат кошкусу келет. Бул сумманы топтоо үчүн дагы 800 миң сом чогултушум керек дейт. Ушул себептүү учурда китеп сатып, чыгармачыл ишинин артында акча табуу менен алек. Соңку китебин 95-теги отчетум деп атаган. Бул эмгегин жарыкка чыгаруу үчүн президенттин резервдик фондунан жакында эле 100 миң сом каражат сураган. Бул өтүнүчү жоопсуз калган эмес. Ошо 95-те мен отчетумду окурмандар окуш керек. Эмне деп жазыптырмын. Ошол китеп сатылса, жана 800 миң сом табат да. Мына бул жөнүндө мен президент уулума чоң рахмат. Мен 10 февраль мына быйыл 18-жылы 95-ке чыккандыгым жөнүндө мен bir elden batalayın деп той бергем. Ошо президент уулум bir жигитин жиберди. Жакшы сөз менен 50 миң сом берди. Аны жаңкы китеп жазып бүтүп, каражат жок, кыйналып акча сурасам 50 миң сом берди. Эми ушундай маселени азыр президент уулубуз көбүрөөк элге кайрылып жарып атканын байкайм да. Теке мен эмес, бүтүн элге. 96 жашка караган аксакал жакшылык күтпө, аны өзүң жаса деген принципти карманып жашайт. Өзүнүн эсеби боюнча ар кайсы аймактардагы 105 мектепке барып, алдыңкы окуучуларга өз сыйлыктарын тапшырып, акыл-насаат, батасын берип келет. Буга чейин арабөк калган келин деген эмгеги жарык көрүп, мазмуну реалдуу жашоодон алынып, тарбиялык мааниси чоң. Урманбетов өңдүү мамлекеттин колдоосуна татып, жардам алган адамдар аз эмес. Кайрылуу келип түшкөн учурда жарандардын теңдиги, жоопкерчилиги эске алынат. Президенттик аппараттын кайрылуулар менен иштөө бөлүмүнө келип түшкөн билдирүүлөр соңку 1 жылда 2 эсеге көбөйгөнүн бөлүм жетекчиси Саякбай Субанов билдирет. Себеби түшүнүктүү. Себеби президент жогоруда айтып өткөндө өзүнүн ишмердүүлүгүн баштагандан бери эле президент кызматка кириши. Ушу жарандардын кайрылууларына көңүл бөлүп, аларды мыйзам чегинде карап, уюштуруу иштерине өзгөчө көңүл бөлүп келет. Мына кийинки андан кийинки өткөн чогулуштарда дагы айтып атат, Коопсуздук кеңешинин жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугушууда, жана ошондой эле региондордо чыккан учурларда, жана башка учурларда өзүнүн сөзүндө дайыма ушул маанилүү маселеге көңүл бөлүп келет. Ошентип өткөн жылдын 24 ноябрынан ушул жылдын 1 ноябрына чейин алып карасак, 2017 жылы жазуу түрүндө 7670, 2018 жылы 12563 кайрылуу түшкөн. Ошондой эле почта, коомдук кабылдамалар, электрондук каражаттар аркылуу келген суроолор да көп болгон. Баткен областтары боюнча Ош шаарында жайгашкан коомдук кабылдамабыз бар. Ал жерге да жарандар кайрылышып, өздөрүнүн кайрылууларын таштап кетишет, жана өздөрү кызыктырган маселелер боюнча ошол жерден кеңири түшүнүктөрдү, түшүндүрмөлөрдү алып да келишет. Ошондой эле ишеним телефондору, коомдук кабылдамалар аркылуу кайрылгандардын да саны өскөнүн сандар тастыктап турат. Биздин радио аркылуу түз эфирибиз бар. Бул мыйзамда каралган массалык маалымат каражаттары аркылуу бөлүм дагы ушул
президенттин аппараты тарабынан жарандардын кайрылуулары менен иштөө жүргүзүп жаткан иштер жөнүндө маал менен мезгил менен ушундай маалыматтар берилип турат. Жалпылап айтканда өткөн жылы республика боюнча түрдүү жолдор аркылуу кайрылгандардын жалпы саны 10.323-тү түзсө, быйыл болсо 15.728 адам ар кандай тармактар боюнча нааразычылык өтүнүчтөрүн калтырган. 2 жылды салыштырсак, ишеним көрсөтүп, жардам кеңеш сурагандар 53%, башкача айтканда 5,5 миңге көп болгон. Жайнагүл Талас кызы, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.